кесиптер, урматтуу Разаков тануу сабагынын катышчылары. Быйылкы жылы улуу инсан, Орто Азиядагы саясий ишмер, кыргыз эл баатыры, элибиздин чыгаан уулу Исхак Разаковдун туулган күнүнүн 110 жылдыгы. Бул мааракени улуттук жогорку деңгээлде ийгиликтүү өткөрүү максатында, ошондой эле улуу атабыздын ысымын түбөлүккө калтыруу максатында Исхак Разаковдун туулган күнүнүн 110 жылдыгын майрамдоо жөнүндө Кыргыз өлкөсүнүн президентинин жарлыгы чыккан. Ушул жарлыктын алкагында Кыргыз өлкөсүнүн эмгек сиңирген мугалими, тарых изилдөөчү, педагогика илимдеринин кандидаты, Баткен облусунун Лелек районуна караштуу номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору Гапыр Маматкуловдун жаңы Исхак Разаковдун «Инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү» деген китеби жарыкка чыкты. Бул китепти Гапыр Мадаменов тарых изилдөөчү катары 30 жылдык изилдөөнүн негизинде жазып чыккан. Буга чейин дагы Гапыр агайдын Исхак Разаков жөнүндө китептери чыккан 90 жылдык мааракесине жана 100 жылдык, бирок быйылкы 110 жылдыкка арналган китептин айырмасы негизинен Исхак Разаков жөнүндө көркөм, кооз сөздөр менен жазылып калбай, бардык маалыматтар так архивдик маалыматтар менен далилденип, Исхак Разаковдун жетекчилик өзгөчөлүктөрү илимий маалыматтар менен далилденип, жана ошондой эле Исхак Разаковдун башкаруучу жетекчилик, бул менеджменттик жөндөмдөрү, бул иш билгиси, таза болуп өсүүсү жөнүндөгү сөздөрү, ойлору ар кандай булактардан алынып, азыркы заманга ылайыкташтырып жазылган. Ар бир китептин өз максаты болот. Бул китептин дагы эң негизги максаты Исхак Разаковдун инсандык асыл сапаттарынан жана ошондой эле жетекчилик өзгөчөлүктөрүнөн сабак алуу. Негизинен улуу инсандардын юбилейлик жылдарында көп көңүл бурулуп, ошол жылдары ал инсан жөнүндө жакшы сөздөр айтылып, чоң иш-чаралар өткөрүлөт, чоң майрам, маареке, той өткөрүлөт. Бирок майрам тойлорун өткөрүп эле койбостон, ушул улуу инсандардын инсандык сапаттары, жетекчилик касиеттери өзүбүз үчүн үлгү, эталон катары сабак алсак болот. Ушул сыяктуу суроолорго маани берип, юбилейлик иш-чараларды ушул багытта өткөрүү максатында Разаков тануу сабактарын уюштуруп отурабыз. Бул сабактар ар бирибиздин инсандык, атуулдук, мекенчилдик сапаттарыбызды жогорулатууга өбөлгө болот деп ишенебиз. Баарыңыздарды Разаков тануу сабактарына катышуусуна чакырабыз жана ушул китепти сиздерге сунуштайбыз. Исхак Разаковду иликтеп, жаңы китептерди чыгарган үчүн Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдрахманов Алишер Озбаевич өз колу менен сизди китебиңиздин эмгегин баалап, сизге жакшы тилектерди айтып, облустук ардак грамота менен сыйлады. Сыйлыгыңыз көп болсун. Сизге бекем ден соолук, чыгармачылык ийгиликтерди жана ушундай элге пайдалуу жаштарды тарбиялоодо чоң иштериңизге ийгилик. Анда эмесе Разаков тануу сабактарын баштап цикл менен өткөрүүгө автордун өзүнө кезекти берейин. Урматтуу Гапыр Маматкулович, мен да сиздин окурман, көрөрман катары телеэкрандын нар жагынан ушул ар бир сабагыңызга катышып, улуу биздин инсан Исхак атабыздын өбөлгө болгон, бизге өрнөк болгон өмүрүнөн сабактарды үйрөнөлү. Рахмат сизге чын осмонна. Мына ушул Исхак Разаковдун инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү, Разаковдон алуучу сабактарыбыз аттуу китептин жаңы эле Бишкектен басмадан чыгып келгенине байланыштуу ыйгарым укуктуу өкүлүбүз Алишер Орозбаевич жана өзүңүздөр кабыл алып, ушул китептин баалуулугуну сезип, анан ошол жупуну эмгегимди баалап, областтык ардак грамота менен сыйлаганыңыздарга, анан мына ушул телевидениядан Разаков тануу сабагыны уюштурууга
жардам берип ушуга жетекчилик кылганыңыздарга сиздерге терең ыраазычылыгымды айтамын. Сиздерде дагы мына ушул улуу атабыз Ысқақ Разақовтун инсандык дагы, жетекчилик дагы, лидерлик дагы сапаттары бир көбөйүп элибизге ушул улуу эмгектерди жарата берүүңүздөргө мен тилектешмин. Чоң рахмат, ийгилик сиздерди коштоп жүрсүн. Разақты танытуунун зарылчылыгы барбы деген суроо пайда болушу мүмкүн. Мен ошол үчүн иликтеп жүрүп, мынандай чоң кортундуга келдим. Ооба бар. Биздин азыр жаштарыбыз анча мына дүйнөлүк лидерлерди билүүсү мүмкүн. Өзгөчө окуган китептери көпчүлүгү мына мотивациялык китептер, бай болуунун жолу, ийгиликтүү болуунун жолуна арналган китептерди көп эле окуйбуз. Бул деле жаман эместир. Бирок мен ошо айтмакчымын, биз ошону менен биргеликте Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн салым кошкон улуу инсандарыбыздын инсандык сапаттарыны, өмүр жолуну, ишмердүүлүгүнү дагы үйрөнсөк, ошондо бизде чоң масштабтагы тарыхый ой жүгүртүү, коомго, тарыхка тете инсан болуу жөндөмү дагы пайда болсо керек. Ошол үчүн мына ушул сабакты баштап жатабыз. Бир сөз бар экен: адам жакшы жетекчи болордон илгери ал жакшы инсан болууга тийиштүү. Ошол үчүн бул сөздү Ысқақ Разақов өзү да көп кайталап айтчу экен. Мен китепте ошол сөзүнү эпиграф кылып алдым. Жана биринчи бөлүгүндө китеп негизинен эки чоң бөлүмдөн турат десек болот. Биринчиси Ысқақ Разақовтун инсандык сапаттары. Разақов таануу сабагында бүгүн ошол Разақовтун инсандык сапаттарына көбүрөөк көңүл бул сабакта бурмакчымын. Ал кишинин инсандык сапаттары жөнүндө көп эпитет, кымбат сөздөрдү угуп жүрөбүз. Данышман, көсөм, улуу инсан деп. Ошол ар бир ал киши жөнүндө айтылган сөзгө далил келтиришке маани берейик дейм. Анан Разақовтун жанагы инсандык сапаттарыга бүгүнкү сабагыбызда басым жасайын, 1-2-3 сабагыбызда дегеним, анткени инсандык деген баягы бийик сөздөр оңой айтылганы менен анын түшүнүү, аны өздөштүрүү, ошого тете адам болуу өтө чоң эмгек. Ошол үчүн мен өзгөчө басым, акцент берип, Ысқақ Разақовтун жалпы инсандык сапатыны 9 топко бөлүп чыктым эле. Алар, мисалы карасаңыз, биринчи адамгерчилик, гумандуулук жана ыймандуулугу. Мына бул өзү бир тема Разақов таануу сабагында. Андан кийинкиси ал кишинин жөнөкөй жупуну кичпейилдүүлүгү. Албетте, бир караганда мыналар бири-бириге жакын, синоним сөздөргө окшош. Бирок илимий көз караштан алып, талдап чыкканда мынау сөздөргө сүңгүп кирип, этимологиясынан алып келсек эгер, булардын ар бири өзүнө 1 тонналык мазмунду жүктү камтып жаткан, өзүнчө бир китеп боло турган мазмундуу, салмактуу сөздөр экен. Үчүнчүсү ал кишинин эмгекчилдик. Төртүнчүсү тазалык, чынчылдыгы. Андан кийинкиси адилет, калыс, кеңпейилдиги. Мынауну карасаңыз, кеңпейилдиги жана адилеттүүлүгү. Бул ушу жетекчи үчүн, жалпы эле адам үчүн, анан өзгөчө жетекчи үчүн канчалык адилеттүүлүк жана калыстык зарыл экендиги. Ана эми 6-чы ал кишинин инсандык сапаты, данышмандыгы, акылмандыгы. 7-чиси чечен шайырдыгы. Элибизде Разақов жөнүндө сөз болуп калса, ал кишинин чечендиги, сөз тапкычтыгы жөнүндө икая баяндар менен өтө көп айтылат. Бирок ошол чечендикти кайдан алган?
Разактын чечендик өзгөчөлүгү эмнеде болгон? Ал жөн эле кургак чеченби? Ал жөн эле кооз сөздөрдү такылдап айткан болгонбу? Же ар бир чечендиги терең акылга, илим билимге, тажрыйбага, токтоолукка негизделгенби? Мен ушул өңүттөн талдап баяндамамды даярдадым. Бул 8 бөлүмдө, 7 бөлүмдө. 8 көңүл бурсаңыз, өзүн өзү ар тараптан өстүрүп, тарбиялап туруусу анан көп кырдуулугу. Мына бизде көбүнчө өзүн өзү кайсы бир кызматка баргандан кийин көбүнчө өзүн өзү өстүрүү, ар тараптан тарбиялоого анчалык маани бербестен, мен ушу улуулугумдан, кыйындыгымдан келдим да, эми башкаларды башкара берсем, үйрөтө берсем болот деген көз карашка айрымда алдырып койгон учурлар болот. Мен атайлап ушул жерде басым жасадым. Аны мен ушулардын ар бирин азыр жалпы атап кетип атам. Кийин ар бирине өзүнчө токтолуп, кичине бир шиңгилден, бир абзацтан, бир подтемадан берген учурда өтө көп нерсе ачылат. Эми акыркы инсандык бир сапаты сырткы көрүнүш сымбатынын дагы келишимдүүлүгү. Мына ушул инсандык сапаттарына бир кеңири ар бирине өзүнчө токтолобуз деп ойлойм. Ушуну менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, Разаков таануу сабагынын цикл сабак лекциясынын биринчи сабагы, биринчи бөлүмүнү жыйынтыктайбыз. Келеркиге чейин саламатта болуңуздар, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.